20 сентябрда президент Садыр Жапаров Нью-Йоркта Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77-чи сессиясында сөз сүйлөп, Кыргыз-Тажик чегарасындагы соңку кырдаал боюнча маалымат берди. Буга чейин Кыргызстан эл аралык жана эки тараптуу милдеттенмелерге ылайык пайдалуу компромисстерди сунуштап, конструктивдүү маанайдагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгенине карабай, тажик тарап негизсиз масштабтуу агрессия жасады деп билдирди президент. Белгилей кетсем, 2021 жылдын апрелинде Тажикстандын куралдуу күчтөрү биздин аймагыбызга негизсиз эле масштабтуу агрессия жасады. Анын кесепетинен 36 жараныбыз курман болуп, олуттуу материалдык зыян келтирилди. Кыргыз калкымдын сынына кабылсам дагы ортолук аянтта жолук деген талаптарды коюп турушту. 2021 жылдын июнунда Дүйшөмбү шаарына учуп барып, чегара боюнча өз ара пайдалуу чечимди табууга аракет кылып, президент Рахмон менен жолугуштум. Элим үчүн мен сүйлөшүүлөргө ошол күндөгүдөй 10 саат эле коротпостон бул маселени биротоло чечүү үчүн канча болсо да убактымды дагы деле коротууга даярмын. Албетте кандай чечим болсо дагы өз ара эки тарапка пайдалуу чечим болуш керек. Ал эми ушул жылдын 14, 15 жана 16 сентябрында Кыргызстандын түштүгүндө масштабтуу аскердик кагылышуу болгондугун терең кайгыруу менен кабарлайм. Мурда сүйлөшүлгөн бардык макулдашууларга карабай, тажик тарап Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасынын бардык периметри боюнча чегаралык жана жарандык объекттерге чабуул жасады. 140 миңге жакын жараныбыз чегарага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланды. Тажикстандын куралдуу баскынчылыгы Кыргыз мамлекетине чоң материалдык чыгым гана эмес, орду толгус жоготуу алып келгенин Жапаров баса белгиледи. Кандай гана болбосун, материалдык зыяндын ордун толтурса болот экен. Бирок өз өмүрүн аябастан мекен үчүн согушуп, курман болгон биздин ер жүрөк жоокерлерибиздин, аткылоого кабылган жарандарыбыздын ордун толтура албайт экенсиң. Биз каарман жоокерлерибиздин эрдиктерин эч качан унутпайбыз. Тажикстан тараптын эч кандай себепсиз эле жасаган ушундай куралдуу агрессиялык жүзү каралык акциялары бизди өтө капа кылууда. Анткени биздин өлкөлөрдүн ортосунда эл аралык келишимдер жана милдеттенмелер түзүлгөн болчу. Пакта сунт серванда келишимдер сакталышы керек деп латын макалында айтылат. Ага чейин мамлекет башчы 1991 жылдын 21 декабрында Казакстанда 11 мамлекеттин башчылары кол койгон көз карандысыз мамлекеттер шериктештигин түзүү жөнүндөгү Алмата декларациясы кабыл алынганын эске салды. Анда көз карандысыз мамлекеттер бири-биринин аймактык бүтүндүгүн жана учурдагы чегараларынын бузулбастыгын тааныйт жана урматтайт, жарандык тынчтыкты жана улут аралык ынтымакты сактоо үчүн өзүнүн жоопкерчилигин сезет деп жазылган. Ушундай эле мазмундагы документке 1994 жылы Москвада кол коюлганын айткан Жапаров тажик президенти Эмомали Рахмон ал принциптеринен тайды деп айыптады. Андан кийин 1994 жылдын 15 апрелинде көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине катышкан мамлекеттердин суверендүүлүгүнүн, аймактык бүтүндүгүн жана чегараларынын кол тийбестигин сактоо жөнүндө Москва декларациясында дагы бул принципти Тажикстан президенти Эмомали Рахмон өзү да ырастаган, кол коюп макул болгон. Бирок азыр ал принциптен тайып жатканы өкүнүчтүү. Ал Тажикстандагы кандуу жарандык согуш аяктагандан кийин 1998 жылы биринчи расмий иш сапарын Кыргыз Республикасына жасаган. Ошондой эле Жапаров тажик бийлигинин мыйзамга каршы соңку аракеттери биздин ишенимибизди солгундатты деди. Бирок кыргыз тарап чегараны такташууда кандай гана форматта болбосун, эл аралык эрежелердин негизинде цивилизациялоо, юридикалык жолдор менен сүйлөшүү процессин улантууга керек болсо сүйлөшүү үчүн эки мамлекет мүчө болгон эл аралык уюмдардын ортомчулугуна дагы даярбыз деген позициясын билдирди. Бизде тажик тараптын өткөн жылдарда жана кечээки жасаган укукка каршы биринчилерден болуп кол салган иш аракеттеринин документтештирилген далилдери бар. Биз эч качан биринчи болуп кол салган эмеспиз жана кол салбайбыз. Ар дайым курал колдонуудан алыс болууга аракет жасап келебиз жана эч качан куралсыз жай тургундарды атпайбыз. Бизге дайыма тажик тараптын жасаган агрессиясына адекваттуу жооп кайтаруу менен гана чектелип жатабыз. Ушуга байланыштуу төмөнкүлөрдү баса белгилейм. Кыргыз тарап
бөтөн бирөөнүн жерине көз артпайбыз, бирок 1 да сантиметр жерибизди бирөөгө бербейбиз. Биз бардык чегара жана чарба маселелерди сүйлөшүүлөр менен гана чечилиши керек деп эсептейбиз. Тажик бийлиги коңшулук салтты, мусулмандык парызды, эки өлкө ортосундагы түбөлүк достук келишимди, эл аралык конвенцияларды бузуп, карапайым элдин тынчын алып, оор курал колдонгонун президент негиздүү айтты, дейт саясатчы Каныбек Иманалиев. Ал мындан ары кыргыз бийлиги парламент далилдерди даярдап, эл аралык сот менен иштешүү аракетин көрүшү керектигин айтууда. Анткени бул кылмыш үчүн Борбор Азиядагы диктатор башкаруучу Рахмон өз жазасын алышы зарыл. Өзү чегаралар курч өлкөлөрдө кээде чегаралык конфликттер боло келген. А бирок тыныч жаткан элге кол салыш бул дүйнөлүк коомчулукта ООНдун конвенциясында эң ири кылмыш болуп эсептелет. Ага оор артиллерияны колдонуу, авиацияны колдонуу, балдарды атуу, мектепти атуу бул андан өткөн чоң кылмыш болуп эсептелет да. Бул эмне үчүн керек? Бул Тажик эли үчүн керек. Бул Кыргызстан үчүн керек, себеби жазасын алыш керек. Бул Орто Азия үчүн керек. Орто Азияда акыркы диктатор жазасын алганда, балким Орто Азиядагы саясий өзгөрүштөр, реформалар болуп, балким Афганистанга дагы илебин тийгизет. Эгерде Афганистанга прогрессивдүү күчтөр келсе, андалык дүйнөлүк коомчулукта жаңы иш-чаралар пайда болот да. Диктатор кызматтан кетмейин, биз баары бир ар кандай кырды алга даяр болушубуз керек. Айрым саясатчылар Тажикстандын агрессиялык кол салуусун далилдеп, айыбын ачуу үчүн бийлик өтө кылдаттык менен даярдык көрүп, ойлонулган кадам жасашы керек деп эсептейт. Соттош керек деп, компенсация төлөттүрүш керек, момда кылыптыр. Янан келечекте даже үчүнчү эскертүү болуш керек. Азыр 1 метр кыргыздын чегарасына жакындасаң, көзүң чукалабызга чейин деп туруп, ООН ошол жана эл аралык деңгээлде ушундай кагазды биз азыр шарт болуп турат да, мүмкүнчүлүк. Эгер жакшы, акылды калчап, жакшы иштеп, ушул документтерди даярдасак, биз сөзсүз түрдө утабыз. Жана эл аралык сотту дагы, эл аралык уюмдардагы жана ушул маселени карап атканда дагы туура жыйынтык чыгарып алабыз да. 14-17 сентябрь аралыгындагы Тажикстандын куралдуу кол салуусунан Кыргызстан 59 жаранынан айрылып, жарат алгандардын саны 200гө жакындады. Кырдаалдан улам аймактагы 140 миңге жакын жашоочулар коопсуз жайларга эвакуацияланган. Каныке Бозгонова, Улукбек Сойманов, Нью ТВ.